Kredit alıp uylense bolobu, şartqa байланыштуу ушундай болуп жатат. Оюңузду айтып коюшуңузду суранам, рахмат дейт. Жок. Sen krediti жок эле катын ала бер. Анан өкөң иштеп тойдон кутуласың. Же халал карыз алдагы, карыз алып катын ал, катындан карыздан кутуласың, катын жаңга калат. Ошондагы. Бирок кредит алба. Жашооң башталган арамдан баштаба. Той сүннөт. Эмне? Бир сүннөт ишке ашырам деп арам иш кыласыңбы? Ошондон туулган балдарың кандай болот сеники? Андай тойдун кереги жок. Айылды молдосун чыкыр, 2 кампирек чалды чыкыр, кара корозду сой, жүнүн жулуп сууга сал, бир гана шорпо даяр. Ana. Молдого 50 сом айылды болот ошо. Кет ошо менен бүттү. Бир короз 50 сом пул. Дагы эмне керек? Анан махырды кийим бересиң тапканда. Махыр муаджал. Кечип алсаңдан бетер жакшы. Ар ким өзүнүн кийими менен келе жашай бересиңер. Кийин эскиринге чейин байып кетесиңер иншалла. Бир адам рызык 2 адамга керек. Мандылап келбей эле кийимин эле көтөрүп келсин, сенин бир наны 2 өлүт болду. Шарп болсаң сууну кичине көбүрөөк куясың, көбүрөөк шарп болот. Жашоону эмнеге татаал кыласыңар түшүнбөйм. Жашоо эң жеңил. Үй алып, машина алып, анан карьера кылып, анан иштеп, ондо катын алып не кыласың онда? Жашай бер өзүң менен биягына, карьераң бүтүп калды, болду сеники. Жерге тиіп. Өзүң тиіп, өзүң алып алыпсың сен. Андай болбойт тууганым. Үйлөнгөн татаалдатпагыла. Бир досубуз бар. Карындашы күйгө тиеп турган болуп калып, бир дааватчы азамат келиптир. Айтыптыр, эми киши ырымы кылып, мындай бир кичине бир тойпой кыласың десе, эчтекем жок дептир. Не кылабыз? Алып кетем аны. Кандай? Эмне бирнеке болобу? Эчтеке болбойт. Эмнең бар? Аял өлүп калган, кетип калган бир жака, эжели карындаштар мерге тип кетишкен, ата-энем өлүп калган, өзүм жалгыз үйдөмүн, үйгө кожойке болот. Эмнең бар? Намазым бар дептир. Жакшы экен намазың болсо күйөө баланы өздөрү тамак кылып, курсагын тойгузуп, анан кызын кошуп берсе айтыптыр, кыз дагы жарашып келген баласы бар экен, анын дагы кошуп бергиле, жетим кылбай дептир. Анда кошуп берип кетип калды, бисмилла деп. Алхамдулилла. Алхамдулилла. Жашоону кыйындатпагыла. Аллага сыйынгыла, ибадат кылгыла, намаз окугула, бардыгын жеңил кылыш керек. Эмне кыйнайсың өзүңү? Сен кыйноо үчүн жаралдыңбы? Сен кыйнала турган, аракет кылган нерселер башка тууганым. Ибадатта, жакшылык кылганда, илим алганда жарышып. Той кылганда жарышып, кредит алып, шуну көп сурашат. Кредит алып, ушундай